Көңүлгө жакынын аксың секет, жүрөккө жаккан чыраксың секет. Чарчасам жыпар саябан сенсиң, чаңкасам мөлтүр булаксың секет. Тилекке каршы маркум деп айтып калдык. Мына Элмирбек Иманалиевдин Жан секет деген бир жакшы чыгармасы бар. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер тазим этпеген. Темир Оскомузду ойнойм, Чопочорду ойнойм. Ушул кошумча сабак болуп өтүлгөн үчүн алардан да кабарым бар, аларды да ойнойм. Бабалардан калган турмуш ыргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Ийгилик мен үчүн, сен үчүн ушул үй бүлөң, ата-энең сенден ыраазы болуп 30 күндүк кармап жаткан оразаңыздар кабыл болсун. Жана ошондой эле бул ыйык күндө эң негизгиси сооп иштерин көбүрөөк кылып, жан дүйнөбүздү, дилибизди тазарталы. Төмөндөгү музыкалык чыгарма бизди түз эфирде көрүп жаткан жалпы көрөрмандардын урматына арналды. Дагы бир жолу оразаңыздар кабыл болсун. А биз болсо эфирибиздин алкагында биринчи келип калган музыкалык мейманыбыз менен тааныштыралы. Бардыгыңыздарды айлуу түндө экранга жакыныраак чакыралы. Анда кийин деп турсаңыздар, ырчы дастанчы Нурсултан Кадыралиев. Ассаламу алейкум. Оразаңыз кабыл болсун. Рахмат. Жалпы көрөрмандар, эгерде бизге келген мейманыбызга кызыккан суроолоруңуздар болсо, же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, анда түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 53 59 20 70 шаарыбыздын коду 0312. Ошондой эле WhatsApp тармагыбыздан дагы SMS каттарды күтөбүз. 995 23 23 81 номерлерине SMS каттарды күтөбүз. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга эскертип коелу, биз туулган күн ээлерин куттуктабайбыз, ошондуктан куттуктуу SMS-терин кабыл ала албайбыз. Болгону биздин келген мейманыбызга кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, SMS каттарды узатсаңыздар болот деп анда маегибизди баштасак. Нурсултан мырза, оразаңыз кабыл болсун деп дагы бир жолу айталы дагы, анан жалпы көрөрмандарга салам айтып, бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштасак кандай дейсиз? Жакшы болот. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтчулугу. Барыңыздарды мына кирип келген, мына айлардын султаны болгон Ороза айы, Рамазан айы болуп жатат. Ушул кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул жалпыңыздарды ушул керемет айы менен куттуктап бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Ашыктык ырларынан аткарсам, ушул Барпы Алкуловдун Көз алгыс деген жагымдуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Саратан айлар салкын күз, санамда белең көз алгыс. Эмдегиң айлар эки ай күз, эстедиң бекен көз алгыс. Көзүм сүйдү миң сулуу, көңүлүм сүйдү бир сулуу. Көңүлүм сүйгөн сен болдуң да, көрүнөң ашык мен болдум. Жолугуң кызыл башайы, жол жүрүп келдим атайы. Жалынга салсаң өзүң сал, жарокер көз ал сыпайы. Көйнөгүң кызыл башайы, мен көргөнү келдим атайы. Күйүткү салсаң өзүң сал да, көркөмдү көз ал сыпайы. Ар ким ырдайт сүйгөнүн, акылына түйгөнүн. Ашык бир болуп жете албай, арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак. Дак салдың муз жүрөккө, дардизер көзөл актамак. Күрдөлүү жаштын иши экен, күсөдүм сүйүү чарбагын. Аманат жанга белектеп, ашыгылык гүлүн кармадым. Аны ошо гүлдү беришке, көз алдың издеп баргамын. Булактан көрүп чак түштө, мен булбулдай абас салгымын. Көрдүм далай юруну,
жолуну, кечтим дайраң улуну, издеп бир келдим көзөл кыз, ышкыдар сендей сулуну. Тааныбайсың сен мени, тарпи кылат эл сени, таанышалың ушул жерден тартиптүү көзөл кел бери. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан, каш кирпиги төгүлүп, карасаң кумар таркаткан, көкүрөкөң өрт коюп да көп жылдызды саматкан. Жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралган болсом канатчы. Қалқалыңдан, қалыңдан, қайқалап өткен далыңдан, безеленген бетіңден, беш талда өрген чачыңдан, чачың көлдің қамышы, өзіңізді сұрасамдың, емгектүү елдің қалысы. Сұрағанымдың себебі, сүйбөй бір киши келебе, сыпайының жайыңан, билбей бір киши келебе. Зияда болсо кулак салда, зарымдың оккун гүлүмдан, керек болсо көзөл кыз сен көрө турган күнүмдан. Кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн, караңгыда жол бассаң чырагың болуп жүрөйүн, күнүгө келип суу алган булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмне болсоң оюңда, жүрөгүнөн илинген да туткунуң менмин торуңда. Кыйнасаңдан өзүң бил, сыйласаңдан өзүң биле, тагдырым сенин колуңда. Кыйнасаңдан өзүң бил, сыйласаңдан өзүң биле, тагдырым сенин колуңда. Кол чабуулар болсун. Нурсултан мырза, өзгөчө ушундай бир комуздун добушу менен, өзгөчө үнүңүз менен ыр аткарып отурганыңызда жалпы көрөрмандар эле эмес, мен ушу жаныңызда отуруп, чынын айтканда жан дүйнөм эс алып атты да. Анан келиңиз чыгармачылыгыңыз боюнча сүйлөшсөк. Негизи эле комузду колго алып, канча жашыңыздан ушул өнөр дүйнөсүнө келип калдыңыз? Негизи башынан айтсам, ушул комузду кармаган 7 классыман баштап комуз кармагам. Бала кезден эле ушу комузга кызыгып, өзүм биринчи ушул комуз жок жөнөкөй үн менен ырдап конкурстарга катышып, анан кийин ушул апам ушул ырга, комузга шыгым бар экенин байкап, анан ушул комузга берип, өзүбүздүн эле ушул тай журт жактан үйрөнүп, ушул 7 классыман бери комуз кармап, ойноп келатам. Ошол анан учурдагы чыгармачылык тууралуу айтсам, учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде фольклор кафедрасын дастанчылык бөлүмүн аяктагам. Устатым заманыбыздын залкар манасчысы, дастанчысы, элибиздин эмгек сиңирген артисти Самат Көчөрбаевден сабак алгам. Ал эми ал университетти бүткөнүмө мына 2-3 жыл болуп калды, 2019 бүткөнбүз. Бүтөрү менен эле ушул Самат агай устатымдын колунда ассистент болуп, ошол жерде жардамчы болуп, устат өзүм кече эле шакирт болсом, учурда азыр устат болуп иштеп аткан үчүн. Демек, сиз дагы бир элибизге кереги тийген мыкты таланттарды тарбиялап жаткан турбайсызбы? Жакшы. Дастанчылык жөнүндө сөз болуп калды. Анда мен сизден дагы бир музыкалык чыгарма сурангым келип атат. Ушул көлөмдүү чыгармалардан, терме санат ырларынан аткарып берейин. Нурак Абдрахмановдун «Бул дүйнө» деген чыгармасы. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бир өлөргө кепкенен, бирөгөң азап менен арман муңун чектегени, туңгуюка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгичең аят энени ыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай, кара жанды кыйнамай.
Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле балчу бар, мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, акыр заман салчулар. Максат менен чырмайлы, сүйүү менен сырдайлы, өмүрлөрдүн чак түшү алтын жаштык турбай бей. Караң калсын көрө каткана достор ырдайлы, эл журт болсо биз боломуз, эл мүдөсүн сыйлайлы, эркин ойноп жыргайлы. Өткөн өмүр качкан куш, канаттары дилдиреп, гүл жайнаган бакчаңды ай гүлүк мезгил бүлдүрөп. Жан дил менен барктайлы, жаш күндөрдүң үлбүрөк, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет, бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын кыярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын кубарганда билерсиң, бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын ай басынганда билерсиң, качырганда билерсиң. Адал жүрөк ак ниет, алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган ай надандарга кур дүйнө. Кадырына жеткенге катасы жок нур дүйнө, биз кетсек да калар жаркып, дайым жап-жаш бул дүйнө, дайым сууду бул дүйнө. Жашоо деңиз чалкыган, жарашыгы саймадай, минут санап өмүрлөр өтүп жатат байма-бай. Бизге мечи калкыган эй, турмуш аккандай радай, орду менен сүзөлө оң тетириң айдабай, бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбос ишке коргулуп оюнчуктай ойнойсуң, шуңкар болуп сызарсың, жылан болуп сойлойсуң, миң сырлуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң, 1000 жашасаң тойбойсуң. Миң сырлуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң, 1000 жашасаң тойбойсуң. Нурсултан байке, бар болуңуз дейле. Кымбаттуу теле көрүүчүлөр, жалпы көрөрмандар студиябыздан орун алып, ушундай комуздун коштоосунда өзүнүн булбулдай болгон үнү менен жалпы көрөрмандарга жагымдуу чыгармаларды аткарып аткан ырчы, дастанчы Нурсултан Кадыралиев мырза биздин маектөрүбүздө орун алды. Эгерде сиздердин кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, анда бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312 номерлери менен байланышка чыга аласыздар. Ошондой эле WhatsApp тармагынан SMS каттарды дагы жазсаңыздар болот. Ал үчүн 995-23-23-81 номерлерине SMS каттарды күтөбүз. Ошондой эле бизге келип калган SMS каттар бар. Нурсултан мырза, сизге дагы аябай суроолор көп келип атат. Саламатсыздарбы, 5-канал, жалпы жамаатыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Нурсултан байке, үнүңүз чындап керемет экен. Эмнеге көп чыкпайсыз эл алдына? Кайсыл жердин кулуну болосуз? Чындап мыкты талант экенсиз. Ишиңизге ийгилик, үнүңүзгө береке дейт. Аяк сандары 13 менен бүткөн абонент. Биринчи суроого эмнеге чыкпайсыз деген суроого жооп берейин. Эмнеге чыкпай атабыз десек, ушул окууну жаңы эле бүтүп, анан учурда ушул шакирт тарбиялоо жолуна түшүп, учурда сабак берип аткан учурубуз. Ошондуктан болуш керек, көп баягы эфирлерге чыкпай, көп интернет
интернетке чыкпай дегендей, анан баягы жумуш менен болуп биз көп чыкпай калабыз негизи. Анан буюрса да келечекте мына өлкөбүздүн башчысы Садыр Нуркожоевдун жарлыгы менен мына Манас театры деп улуттук статус берип Манас театры ачылды. Буюрса ошол жерге жаңыдан жумушка кирдим. Дастанчы болуп кирдим. Буюрса ошол жерден чыгып турабыз. Жумуш ордуңуз менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан кайсыл жерден деп калды? Мен өзүм Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Актоок деген айылда туулуп өскөм. Ошол жерде чоңойгом. Жалал Абадтан болом. Жакшы, жалпы биздин көрөрманыңыз, суроосуна жооп бердиңиз окшойт. Дагы СМС кат бар экен. Саламатсыздарбы, 5-канал Ак чөлмөк программасы. Нурсултан мырзаны көбүрөөк ырдаттыңыздарчы. Сүйлөгөнүнө караганда ырдаганы үнү абдан жакты деп айксандары 73 менен бүткөн абонент. Рахмат. Ырдайлы. Кийинки чыгарма ушул элибиздин эл артисти тилекке каршы маркум деп айтып калдык. Мына Элмирбек Иманалиевдин Жансекет деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошол Жансекет деген чыгарманы аткарып берейин. Жүткүнүп жетпес жүзүмбү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, да жүрөктүң эзген үнүңдөн секет. Капталда бышкан карагат секет, карагат сенин көзүңдөн секет, да кайманаң айткан сөзүңдөн секет. Өрөпкүп жаштык өтөбүң аттиң, өзүңдү көрбөй өмүрдөн секет. Жаштыгың өзү жаздагы көчөт, солгону солуйт өскөнүң өсөт. Жаш сүйүү деген чагылган учкун, өрт болсоң өрттөйт өчкөнүң өчөт. Жомоктой өмүр жолдогу бекет, келгендер келет, кеткендер кетет. Кабылбайт кимге калтардай сулуу, калгандар калат, жеткендер жетет. Жалын ай жалын жаш күнүм секет, жайлообуз жашыл чак бүгүн секет. Күтүүгө түтүп көйүттү билсең, күйгөн чак келет бак күлүн секет. Өмүрдүн эң зор байлыгым менин, өзүңө болгон ак сүйүм секет. Булактай үнүң эшилип секет, буралган боюң элестеп секет. Булуккан жүрөк эзилип бирде, буркурап ием сен эстеп секет. Жолоочу болдум жоготкон жолдон, жоголгон жазым келет деп секет. Жашынгым келет жалгандан кедей, жашоомду сага белектеп секет. Түндөсү түштө, күндүзүң ойдо, түңүлбөй жашайм түпөйүл жолдо. Жаным эле жаным, жаным дейм сени, жалбарткан бойдон жашырып койбо. Гүлүк бир атта күмүштөн така, күлгүн жаш шакта күйүт бир башка. Ай секет секет секетим дейин, ак булбул болуп сен турган бакта. Ачылган калга жабылат билсең, адамдың адам сагынат билсең. Көкарым бир тең, көкташым бир тең, көз барда дүйнө көрк берет билсең. Кагышкан таштын учкуну түшсө, калдайган токой өрттөдөт билсең. Ачылган калга жабылат секет, адамдың адам сагынат секет. Көңүлгө жакынын аксың секет, жүрөккө жаккан чыраксың секет. Чарчасам жыпар саябан сенсиң, чаңкасам өлтүр булаксың секет. Көрүнбөй жашап көзүмө бирок, көңүлгө бекем кубатсың секет.
Görünböy жашап себебин себеп, көп анча билбей келемин сeket. Çeksizden ötkön genenim seket, dengizden ötkön terengim seket. Jütkünüp jetpey terenge seket, jüdödüm mınça benim ne seket. Jürögüm menin özümdön getip, jüröbü senin denengde seket, ta jüröbü senin denengde seket. Çankasang suunun tattısı qanday, çayqasang unun açusu qanday, göldegen kuunun armanı qanday, görбөгөн iştin жалганы qanday, çöptörgö jazdın jamgыры qanday, çökkөнгө jandın жалгызы qanday. Hakikat жашоо деп айтат бары, аңдабайт бирок неге айтат аны. Бақытты изде деп айтат бары, байкабайт бирок неге айтат аны. Аламды каптап баратат анын, агарган эмес карайган жагы. Ырдаган ырдайт жүрөгү канап, ырдандан эч ким ала албайт канат. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Келди, кол чабуулар болсун. Ушундай булбулдай болгон өнүңүз өчпөсүн. Кылымдагы биздин залкарларыбыздын чыгармаларындагы даңазалап аткарып жүрө бериңиз. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен Акчөлмөк программасы сизди угуп жатат. Алло, кутман кечиңиз менен. Келиңиз, кош келипсиз. Байланыштасыз, Акчөлмөк программасы. Алло. Угулуп атат, байланыштасыз. Акчөлмөк программасы сизди угуп жатат. Рахмат. Мен Нурсултанга сүйлөп айтайын деп элем. Угуп атабыз, кеңиз. Алло, угуп атасызбы? Ооба, угуп атабыз. Айта бериңиз, кандай каалоо тилектериңиз бар? Оо, айке. Үйүңүзгө Чоң рахмат байке. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшы шакирттеримден экен. Дагы өзүңө окшоп жакшы шакирттерди эметчүм. Буйруса, буйруса. Анан кийин Нурсултан. Оу. Баягы Нурак Абдрахмановдун ак сүйүү деген өрү болду. Аппак сүйүү деген, ооба. Ооба, бар ошондой ыры. Баягы ошону бир мүмкүнчүлүк болсо өзгөртүп беребиз. Макул, аткарып беребиз. Ошону бир өзгөртүп беребиз. Макул. Чоң рахмат. Рахмат. Алдыңкы мүнөттөрдө сөз аткарганга аракетибизди жазайбыз. Ошондой эле биздин WhatsApp тармагынан келип калган SMS каттар бар экен. Кутман кечиңиздер менен орозоңуздар кабыл болсун. Нурсултан мырза, ийгилик сиз үчүн эмне деп аяк сандары 67 менен бүткөн абонент SMS катын узаткан. Ийгилик сиз үчүн эмне дейт, Сиз үчүн эмне дейт? Аябай жакшы суроо экен. Ушул ийгилик мен үчүн, сен үчүн ушул үй бүлөң, ата-энең сенден ыраазы болуп, кылган иштериңе кубанып турса, ошол ийгилик болуш керек деп ойлойм. Албетте анан Кудайды да унутпаш керек. Жакшы, сиздин оюңуз ушундай, жеке оюңуз. А бизде болсо кайрадан түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Акчөлмөк программасы. Түз байланыштасыз, угуп жатабыз. Алло. Кош келипсиз. Кутман. Алло, Кутман келди. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Нұрсұлтан, үнің вообще сонун экен, алға ишиңе ийгилик, денсаулыкта бол, үй бүлөң менен бактылуу бол, көп жаша. Рахмат, айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Жакшы ырларыңдан коюп жүрөр, жүзүңдөн күлкү кетпесин. Отурганын кара, көрүп отур, ырларыңды отуруп, вообще сүйүнүп отурабыз. Денсаулыгың чың болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз эми көрөрмандарды көттүрбөй дагы бир музыкалык чыгарма сураналы. Жаңы эле ата Нурак атанын дагы бир чыгармасын суранып кетти, Апак сүйүү деген, ошону. Апак сүйүүнү Бөлүп жашасын, жанып турсун дейле. колдон келишинче. Бабалардан калган турмуш ыргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаңы экөөбүзгө тең ортогай, сен туш болдуң жаным көңүл назына. Sensiz көркө келбей жазгы тентек желдей, сансыз күндөр өттү басы ирмемдей. Билчи жаным, билчи жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ачып келгендей. Бир берилген шаттуу өмүрдө киргетпесин аруу көңүлгө. Бул жашоодо күнүлөр аз болор ай, аккуу мисал сүзсөк жаштык көлүндөй. Өмүрлөр өткөн өтө да берет, конок сымал комай карап турсаң да. Максаттардын сересине умтулубай, ай жылдызга серпип колдо сунсаң да. Назик көркү гүлдөй, керемети күндөй, чоң сүйүүгө жолугууну тилейли. Өмүр наркы биздин, көңүл наркы биздин, майда адамдар майда сүйгөндөй, биз майда сүйбөйлү. Чындык ошол жашоо шартында, эмне жетсин бийик арзуга. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартуула. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартуула. Sen özüңдү мага бүтүн тартуула. Келди, жагымдуу ушундай булбулдай үнүңүз өчпөсүн. А бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? 5-канал Ак Чөлмөк программасы сизди угуп жатат. Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Алло. Алло. Кош келипсиз. Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Аман. Жамайт. Алло. Ооба. Бериңиз, байланыштасыз. Алло. Алло. Бул Ак Чөлмөк программасыбы? Ооба. Түз дарегизге келдиңиз. Байланыштамын да, Ооба, байланыштасыз. Байланыштасыз. Ассаламу алейкумдар. Валейкум ассалам.
Мына бул Ак чөлмөк программасы жакшы программа болуп атат. Балдар, мына Нурсултан инем аябай жакшы айтат экен. Буга чындын соолук, узун өмүр, бакыт калай сүйгүлөрчү менен. Рахмат. Аман-эсен болсун. Алып баруучу бу инем сен дагы аман-эсен ден соолуктуу бол. Ошо кабат эле айтып коеюн деп эле мен ошо Кара-Балта шаарынан чалып атам. Балам өмүрүң узун болсун. Аябай үнүң жакшы экен. Чоң рахмат. Жакшы ырларды да дастанарды айтып берейин, Рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшы барып алыңыз дейли, жакшы каалоо тилектер үчүн. Ошондой эле WhatsApp тармагынан да көптөгөн SMS каттар келип атат. Саламатсыздарбы? 5-канал. Тунук эфир каалайм. Нурсултан байке, ден соолугуңуз бекем. Чыгармачылыкта бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиздер. Сиз менен сыймыктанабыз деп аяк сандары 18 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат. SMS каттар абдан эле көп. Биз убактыбыз жетишинче окуйлу. Саламатсыздарбы? Жалпы 5-каналдын Ак чөлмөк программасы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Нурсултан мырза негизи жүрөккө жеткен терме санат, ошондой эле бир жүрөгүбүздү булкуй турган чыгармаларды аткарып жатасыз. Анан шаңдуу ырлардан да ырдайсызбы деп аяк сандар 16 менен бүткөн абонент. Эми шаңдуу ырларды деле ырдаса болот, бирок көбүнчөсү биздин улуттук аспап комуз менен ырдаганда көбүнчөсү баягы комуз өзү муңдуу да, анан муңдуу ырлар көбүнчө ырдалат да. Шаңдуу ырдаса деле болот. Төмөндө өзүңүз да айтып калдыңыз, ушундай улуу өнөр дүйнөсүндө мен дагы Кудай буйрса окуучуларымды тарбиялап, устаттык милдетти дагы аркалап атам деп атпадыңызбы? Анан негизи өнөр дүйнөсүндө ушундай бир жаш жеткинчектерди же болбосо өспүрүмдөрдү тарбиялаш кандай экен ушул маданият тармагында негизи? Кандай оорчулугу, кыйынчылыктары бар экен? Негизи баягы устаттан алганды кайра шакиртке бергенге аракет кылып атам. Негизи шакирт тарбиялаш аябай эле оор экен. Баягы үйрөтүп атып, өзүң да үйрөнөсүн дегендей, бир четинен жакшы баягы өтө жоопкерчиликтүү бир баланын келечегин өзү сага тапшырып аткандан кийин ага жоопкерчиликтүү карап, жакшы тарбия бериш керек. Колдон келишинче ушул алган билимибизди ашыкчасы менен бергенге аракет кылып атабыз. Демек, жоонтериңиз менен сезип, баягы устаттыктын кандай бир жоопкерчилиги бар экенин билип жатканы учуруңуз экен. Келиңиз анда дагы көрөрмандарга бир музыкалык чыгарма ыр белек катары суналы. Шаңдуураак деп калды. Азыр болсо бизди кечиресиз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, андан соң ырдайлы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы түз байланыштасыз, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы. Кош келипсиз, келиңиз. Саламатсызбы. Угуп атабыз, байланыштасыз. Алло, байке угуп атабы? Угуп атат. Салам айтканы чыгыптыр. Бизге байланышка чыгарда бирдиктерди текшерип алып, анан байланышка чыксаңыздар дейли. Келиңиз эми жагымдуу музыкалык чыгармага өтөлү. Гүлбарчын деген шаңдуураак чыгарма аткарып. Жыланган билет күн баркын, жыттаган билет гүл баркын, каректин айгурчун түгөтүп, каяка кеттиң гүл барчын, каректин айгурчун түгөтүп, каяка эле кеттиң гүл барчын, бир аткан октун жигиндей, билиндей кеттиң билиндей, элесиң айгалып өзүң жок, эңсеткен айтонун гүлүндөй, элесиң айгалып өзүң жок, эңсеткен айтонун гүлүндөй.
Çağısın gülдөй көңүлдүн, şamısın bürдөй ömүрдөн. Erkimeň ay könbös bolgan soň, emne üçin ayanda göründün. Erkime könbös bolgan soň, emne üçin ayanda göründün. Karektin ay urçun tügötüp, kayaka gettin gül barçın. Karektin ay urçun tügötüp, kayaka gettin gül barçın. Жалпы Гүлбарчын атты айымдарға арналды окшойт. Бул музыкалык чыгарма. Нурсултан мырза, негизи жигитке 70 өнөр аздык кылат деген жакшы сөз бар го. Анын сыңары ушул комузда эле кол ойнотосузбу? Негизи дагы катылып жаткан, эл билбей жаткан кандай таланттарыңыз бар? Негизи бизде Бүбүсара айтып өткөн Бүбүсара Бейшеналиев атындагы университетте фольклор кафедрасында комузду эле эмес, улуттук аспаптардын баарын үйрөтөт. Кошумча сабак болуп өтүлөт да, мисалы темир оскомуз, чопочор, сыбызгы, ошол улуттук аспаптардын темир оскомузду ойнойм, чопочорду ойнойм. Ушул кошумча сабак болуп өтүлгөн үчүн алардан да кабарым бар, аларда ойнойм. Андан сырткары гитарада ойнойм дегендей. Ошол. Демек, бул аспаптар тышкарыдагы аспаптарды ойнойт экенсиз. Баракелде, саламатсыздарбы? 5 канал. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Нурсултан мырза ата-эне жөнүндө ырдап бере аласызбы деп аяк сандары 28 менен бүткөн абоненткен. Азыр ойлонуп туралы, а биз болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы. Түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы кандай каалоо тилектериңиз бар? Çoğunlukla ilgilik, daha böyle köptөгөн ilgilikleri жетebiliriz. Рахмат, айтқаныңыз келсин. Жалпы көрөрмандардын да эсине салып өтөлү, бизге түз байланышка чыкканда бизди телевизордон эмес, уюлдук телефондон тыңдасаңыздар, ошондо бизге дагы тоскоолдук жаратпайсыздар. Жакшы каалоо тилектер болду, анда ата-эне жөнүндө суранган биздин көрөрманыбыз бар болчу. Ата-эне жөнүндө энекем деген чыгарманы аткарып берейин. Ооба. Enekем, enekem, enekem, dünyada tabılgız bereken. Men dağı deniz ak boloyun, ay orubay жүрөгөр senesin. Men dağı deniz ak boloyun, ay orubay жүрөгөр senesin. Bolsam da atası balanın, özüme da gele balamın. Düşkürüp kalasın alıska da, büyümden uzasa karanım. Düşkürüp kalasın alıska da, büyümden uzasa karanım. Yaşadın ot bolup çağıldım, 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 kağıldım. Menemin eçkimden tabılgısay, enenin merimin sağındım.
менемин эч кимден таап алгыс, ай энелик меримин сагындым. Энекем, менекем, менекем. Баракелди, кол чабуулар болсун. Жашообузда ушундай бир жарык дүйнөгө алып келген энелерибиз эч качан бир жамандык көрбөсүн деген тилек менен эфирибизди улайлы. Саламатсыздарбы, 5 канал Ак Чөлмөк программасына ийгилик каалайм. Классташым Нурсултан, талантыңа береке, ийгилик каалайм. Үй бүлөң менен аман бол, бар бол деп аяксандары 60 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат, айттарың келсин. Ошондой эле кийинки СМС-ка саламатсыздарбы, 5 канал Ак Чөлмөк программасы. Нурсултан мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Булбулдай болгон үнүңүз өчпөй, дайым эле кыргыз элине талантыңызды ташкындатып жүрө бериңиз. Чыгармачылыкта эмнеге көрүнбөй кеттиңиз, алдыда кандай план, максаттарыңыз бар деп аяксандары 10 менен бүткөн абонент. Чыгармачылыкта эмне көрүнбөй кеттиңиз дейт, ошол жогоруда айтып өттүм, ушул устаттык милдет аткарып жүрөм. Анан алдыда пландар ушул Манас театрында дастанчы болуп жумушка киргенден кийин ушул Кыргызда 40тан ашуун кенже эпос дастандарыбыз бар. Ошол дастандарды иштеп чыгып, кайра кыргыз элине алып чыга турган пландарыбыз бар буюрса. План, максаттар ишке ашсындай эле. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы, Ак Чөлмөк программасы, түз байланыштасыз, угуп жатабыз. Алло, Эже. Келиңиз. Алло. Кутман кечиңиз менен. Кош келипсиз. Алло. Негедир байланышыбыз үзүлүп калды. Нурсултан мырза убакыт деген учкан куш экен. Убакытты чынында кармап кала албайт экенбиз. Мына жана эле эфирибиз башталып атты эле. Анан сизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Орозоңуз кабыл болсун. Анан жалпы көрөрмандарыңызга бир эркин микрофондо жылуу сөздөрүңүздү айтып алсаңыз болот. Жалпы кыргыз элине ушул тынччылык каалайм. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Жалпы ушул мусулмандардын кармап жаткан орозолору кабыл болсун. Кудай Таала ушул не тилесе, ушул кыргыз элинин тилегин орундатсын дейбиз.